12 айдын 3 айы, күркүрөгөн күз айы, бөлүштүргөн табият 4 мезгилге атайы. Коңур тартып туш тарап, коон алма жыттанат, аңыз кечип мүнүшкөр, бүдүнүгө куш салат. Дастаркондо нан жайнап, эч бөксөрбөй май каймак, айлыбызда майрам той, самоор чай кайнап. Жемиш мөмө бүт бышып, жыйым терим күч кызып, эгин батпай кампага, күз береке, күз кызык. Малга толуп ар аймак, кыштоолорун даярдап, кубанышат малчылар, семиз мал айдап. Жылдын ар бир мезгили өзүнө таандык өзгөчөлүгү менен кымбат. Бүгүн биз силер менен күз мезгили жөнүндө сүйлөшөбүз. Бүгүнкү сабакта биз силер менен күзгү табиятка байкоо жүргүзүү аркылуу күз мезгили жөнүндө маалыматтарга ээ болобуз. Күз жылдын өзүнчө бир кереметтүү мезгили. Бул мезгилде мелүүн алкактуу өлкөлөрдө асман көк болуп, табы кайта түшсө да күн жаркырап тийип турат. Ал эми түнкүсүн аба салкын болот. Күзүндө хлорофилл бузулгандыктан сары менен кызыл пигменттер басымдуулук кылат. Ал эми хлорофилл түгөнгөндө теректин жалбырактары ачык сарыга, зараңдын жалбырактары чоктой кызылга боелот. Жалбырактардын өңүн өзгөртүү кубулушу өзүнчө сулуулук гана болбостон, тиричилик үчүн да зарыл. Бак жалбырагын түшүргөндө кышкысын керектелүүчү нымдуулугун жана энергиясын сактап калат. Ошондой эле жай бою жалбырактарга чогулган уу заттардан бошонот. Анан жерге түшкөн миллиарддаган жалбырактар эмне болот? Курт-кумурскалар, козу-карындар жана топурактагы башка жан-жаныбарлар бул органикалык затты бат эле чиритип, жер семирткичке айлантып жиберишет. Ошентип, күзүндө 1000 кулпунган жалбырактар келерки жылы бак-бадалдар жаңы жалбырак байлаш үчүн жер семирткич кызматын аткарышат. Күз мезгилинде канаттуулар чогулуп, узак учууга даярданып жаткансыйт. Борошон жана узакка созулган жаан-чачындар баштала элек. Бирок асманды кээде кара булут каптап, жаан жаайт. Жана дагы биз күз мезгилин берекелүү деп атайбыз. Эмнеге? Себеби күз мезгилинде көптөгөн мөмө жемиштер жана жер жемиштер бышат. Төмөндөгү таашмактардын жоопторун табабыз. Даяр болсоңор, биринчи таашмагыбыз. Аарчысаң көздөн жаш агат, ал эмне деп аталат? Туура, ал пияз деп аталат. Узун сүйрү сапсары, жашыл түстүү чачтары. Ал сабиз. Коонго окшош коон дебейт, аны эч ким чийки жебейт. Ал эмне? Ашкабак. Кабат-кабат көйнөк кийген, топчусу жок, тигилген. Ал эмне? Азаматсыңар. Муштумдай кызыл тоголок жер бетинде чоңоет, алмабы деп талашпа, аны туурайт салатка. Ал эмне? Туура, азаматсыңар. Пиязга бул бир тууган, көп бөлүк болуп жаралган. Бул сарымсак, туура. Демек, бүгүн биз силер менен берекелүү күз мезгили жөнүндө сүйлөштүк. Ар дайым табият менен жакшы мамиледе болгула. Балдар, үйгө тапшырма күз мезгили жөнүндө эссе жазуу.